туруп эле көчмөндөр оюну келатат, стадион ачылгантат, срочно тиги скрипачтарга үйрөткүлө. Бу кандай бир тантыган сөз бул. Пианисттерге, скрипачтарга, гитаристтерге, трубачтарга, башка баарына комуз үйрөткүлө дейт. Ким үйрөтөт аны? Стадиондо өткөн атпайбы? Жаңы ачылган 51.000 орундук. Ошого министр өткөндө онлайн собрание кылды да, 51.000 комузчу топтошубуз керек депчи. Анан мен суроо бердим, 6 жаштан башташ керек го десем, жок дейт. Мойнума илгим келбейт дейт да. 16 жаштан өйдө ал кантип чогулат? 51.000 эмес, 1000 комузчу чогулта албайсың ара. 51.000 эмне деген цифра бул? 18-жылы 1000 комузчу деп айтылып калды. 850 эле комузчу чогулган, 1000 чогула албай калган. Азыр эми ашып кетсе бир 2-3 миң чогултушу мүмкүн да ошо. Еще 6 жаштан 60 жашка чейин жанагы кичине күй ойноп калган, жаштар маршы ойноп калган. Машботой деген күйүнү ойнош үчүн вообще ал 1000ге да жетпейт азыр. Мейли 1000 комузчу чогулушу мүмкүн да. Жана Машботойду баардыгы мындай живой ойногонго. Ал Машботойду баары эле ойной бербейт да комузчунун баары. Көрдүңөрбү? Малды сойсо да касапчы сойсун. Малды сойгонду билбеген дуптар келип алып мындай oyun түшүнүп атасыңарбы? Булардын оюнда баары Машботой ойной эле болуш керек деген ой менен сөз берип алган да тиякачы бийлик тарапка. Айтат да, пианисттерге, скрипачтарга, гитаристтерге, трубачтарга, башка баарына комуз үйрөткүлө дейт. Ким үйрөтөт аны? 11.000 окуучу Гиннестер рекордтар китабына рекорд орнатпакчы. Достар, дайынбызбы? Мына көрүп атабыз, Казакстандын домбуристтери мына 11.000 домбурист стадиондо ойноп Гиннес рекордуна киребиз деп аракет кылып аткандарын. Бул деген бул өзүнүн мамлекети үчүн патриоттук сезиминин бийиктиги да. Буга ким жеткизди эле? Буга Нурсултан Назарбаев жеткизген. Себеби ал домбура менен дастан айткан дастанчы киши болчу. Мен өзүм көргөм жана телевизордон гилтейген 20.000 кишилик залдан басып келатканда сахнасында бир домбура менен кичинекей кыз домбура айтып атып, президентке баары кол чайып ийсе тиги сөзүн унутуп калат да сахнадан. Ана Нурсултан Назарбаев